Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен Жунушова Гүлай Амантуровна Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин мүчөсү, Ысык Көл областынын Ысык Көл районунун Семеновка айылынын жашоочусу. Сизге кайрылууну чечтим. Ушул Элет Көйгөй коомдук бирикменин демилгелеп жаткан 300 000 сомдук энелик капиталын жана бала 3 жашка чыкканга чейин 5 000 сомдук жөлөк пулун колдоп берүүңүздү суранат элем. Ушуну колдоо менен эмне деген жаш үй бүлөлөргө колдоо көрсөтмөкпүз. Быйыл балдарды коргоо жылына карата ушул демилге корголуп законго алынып калса аябагандай жакшы болмок. Эмне деген үй бүлөлөр кичинекей балдарын агасына, энесине, эжесине дегендей ар кимге таштап ар кайсы жерде жан багуунун азабын көрүп жүрүшөт. Ошондой кеткен убактарда эмне деген жаш наристелер ар кандай кырсыктардан, ар кандай токмок жегенден чарчап калып атышат. Мына өзүңүз күбө болуп же угуп аткандай, жаңы жылдан бери эмне деген жапжаш энелер ушундай финансылык, материалдык колдоонун жоктугунан эмне деген жапжаш энелер көз жумуп, үй бүлөлүк зордук зомбулуктардан көз жумуп жатышат. Мен ушул энелик капиталды коргоп берген күндө ойлойт элем, ушундай жаш үй бүлөлөрдө ушундай зордук зомбулук болбойт беле, эненин статусу кичине көтөрүлүп турат беле, анан жаш үй бүлөдө кичинекей ымыркай балдар эненин мээримин көрүп чоңоет беле деп ойлойм да. Себеби эненин мээримин көрбөгөн балдардын чоңоюп жаткандарын, кандай чоңоюп жаткандары баарыбызга эле маалым, баарыбыз эле билебиз да. Ошон үчүн ушул энелик капиталды анан жанагы 5 000 сомдук жөлөк пулду колдоп берүүңүздү көптөн көп ушул айыл элинин атынан дагы, өзүмдүн атымдан дагы суранат элем. Ушуну колдоп берсеңиз, ушул балдарды коргоо жылында, колдоо жылында чоң колдоо көрсөткөн болот элеңиз. Сизге ушул Семеновка айылынын жашоочуларынан алдын ала рахматыбызды айтабыз. Бар болуңуз. Рахмат сизге.